Kızdın betinden öpпөш керек. Бүгүн той себеп болсо, bir маареке себеп болсо, туулган күн деп, башка деп коноктору келген учурда жездеси, амекиси, кошунасы, быраты, акасы, укасы, тагасы баардыгы баш болуп бетинен өбөт да, бетинен сүйөт. Кыз баланын бетидеги кытыгы кетип калат. Бетидеги сүрү кетип калат. Баягы эркектерге ар кимге өптүрө берип, ошо жакындан башталат. Жакындары өптүрүп, биринчи эркектер дагы келип бетинен өбөт. Анан кийин бетинен өбүп, бетин каалап, анан башка жерин каалап алат да. Өптүрбөш керек. Кыз баланын сүрү секети, жылдызы бетинде болот. Бетинен өппөш керек. Ошо бирдеке себеп болсо эле келип эле шылтоо кылып, туулган күнүң менен бирдеке бермиш болуп эле кызды өбөт да. Кыз балдар бетиңерге бек болгула, бетиңерди өптүрбөгүлө. Биринчи беттен башталат бардык нерсе. Жаштыгынан ошо атасы бекем туруш керек. Ата дагы керек болсо өппөш керек. Бойго жеткен кызың неге өбөсүн сен? Ошондуктан бүгүн орчундуу маселелерден эркектер дагы бири-бирин өбүп учурашкандар бар. Ушу чоңдордун ичинде дагы, чоң бизнесмендер ичинен дагы байкайсың, эркектер келип бири-бирин өбүп бетинен учурашат да. Кыз кызды дагы өппөш керек. Ошонун аркасынан не деген бузуклуктар башталып кетип атат. Айтайын деген коомчулуктагы орчундуу маселелерден бир нерсени себеп кылып, бирдекени айтып, өпкөн туура эмес, өппөш керек. Бетиңерди бербегиле кыздар. Биринчи беттен башталат бардык нерсе. Бетиңерге бек болгула.